Бүгүнкү күндө дагы бир белгилеп кетүүчү нерсе, буга чейин саламаттык сактоо министрлиги мына май айларында 28 май 27 май айларында маалымат берди элек. Жаңы ковид илдетине таандык М жана Ж иммуноглобулиндерин аныктоо иммуноферменттик болбосо башкача айтканда иммунохемилюминесценттик методдор менен изилдөөлөр жүргүзүлүп баштады деп. Бүгүнкү күндө бул изилдөөлөр мына атайын жеке менчик лабораторияларда жүргүзүлүп баштады. Бул жеке менчик лабораторияларга токтоло кетсем, бул Банецкий, Евролаб, Неомед, Хуман, Интермедикал жана Аквалаб жеке менчик лабораториялары. Бул лабораториялар атайын режимдик комиссиянын уруксааттарын алып, санитардык эпидемиялык көзөмөлдөө жана ооруларды алдын алуу борборлорунун уруксааттары менен ушул иммуноферменттик анализдерин жүргүзүп баштады. Бул тесттер менен биз буга чейин белгилегендей адамдын организминдеги өтүп жаткан же болбосо өтүп кеткен ковид илдети, ковид оорусу жөнүндө маалымат алсак болот. Иммуноглобулин М адамдын организминде 3-7 күнүндө башталып, 3-7 күнүнөн баштап иштелип чыгат дагы, экинчи жуманын аягында пикке жетет, анан кайра 2 жуманын ичинде ылдыйлай баштайт. Ал эми иммуноглобулин Ж болсо 2-3 жумадан пайда болуп баштап, 3-4 жумада пикке жетет дагы, анан кийин ылдыйлап баштайт. Андан сырткары биз ошонун негизинде биз оорунун адамдын организминде жүрүп жаткандыгын же болбосо ушул оору менен адам ковид илдети ошо адамга жугуп жана адамдын ооругандыгын билсек болот. Азыр буга чейин дагы биз бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү менен элдин арасында, калктын арасында ушул ковид илдетинин иммундук прослойкасы же болбосо канча пайыз биздин калкыбыз ушул ковид илдетин жугузгандыгын аныктоо үчүн атайын сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 5 группанын ичинде калктын арасында жана ар кайсы региондо бул 9 жашка чейин бир группа, 10 жаштан 19 жашка чейин бир группа, 20 жаштан 44 жашка чейин, 44 жаштан 64 жашка чейин жана 65 жаштан өйдө группалардын ичинде бул ушул антителаларынын пайда болушун, бар болгондугун аныктоо максатында ушундай иммуноферменттик тесттерлөөнү жүргүзүү максат койгонбуз. Алар Ош областында, Баткен областында, Бишкекте, Чүйдө, Нарында, Ысык көлдө жана Таласта өткөрүлөт. Негизинен мына бул иш-аракеттер бүгүнкү күндө башталды. Бирок белгилей кетүүчү нерсе, биз дагы байкап атабыз. Ушул жеке менчик лабораториялар иммуноферменттик тесттерлөөнү жүргүзүп баштагандан бери калктын кайрылгандыгы көп болуп атат деп булар белгилеп атат. Ошол эле учурда ошол калкыбыз ошол лабораториялардын жанында очередтерге туруп, дагы эле баягы биз атайын суранган, биз атайын рекомендация берген көп калк чогулбаш керек. Чогулса дагы маска чогулбаш керек. Негизинен колдон келишинче биз физикалык дистанцияны сакташыбыз керек. Колдон келишинче чогулбаш керек деген рекомендациялар сакталбай калып атат. Ошондуктан бул жерде калкыбызга дагы бир айтып кетүүчү нерсе, негизинен иммуноферменттик тесттерлөөнүгө эгерде сизде температураңыз болсо, жөтөл болсо, ошол биз айтып келаткан гриппке же болбосо коронавирустук инфекциясынан, вирустук инфекцияларга таандык симптомдор болсо, ошол учурда ушул иммуноферменттик тесттерлөөнгө баруудан баш тартышыңыз керек. Андан сырткары акыркы 14 күнүн ичинде ошол COVID-19 илдети менен ооруган деген
адамдар менен контактта болсоңуз дагы бул учурларда сиздер ушул иммуноферменттик анализдин тапшыруусунан баш тартып туруңуздарды туура көрүлөт. Ошондуктан дагы бир жолу айтып кеткендей, денеңиздин табы көтөрүлүп турса, жөтөлүңүз болсо, мурнуңуз бүтүп турган болсо, бул учурларда иммуноферменттик анализди берүүгө болбойт. Дагы бир жолу кайрылып кетчү нерсе, ушундай сиздер иммуноферменттик анализ бересиздерби, же болбосо ооруканаларга барып көрүнөйүн дейсиздерби, колдон келишинче биз айтып аткан физикалык дистанцияны сактап, масканы тагынып, жана гигиена, колду жууп тазалоо гигиенасын сөзсүз түрдө сактап, элдердин көп чогулуп, көп чогулган жерлерине баруудан баш тартууңуздарга чакырып кетет элем.